Менин досторума келген смстер: жаным, мен сизди сагындым, качан келесиз? Жаным, тамактандыңызбы? Жаным, кайдасыз? деген смстер. Мага келген смстер: сиздин балансыңыз 10 сомдон азайды. Балансыңызды толуктаңыз. МЧС эскертет. Эртең кээ бир аймактарда жамгыр жаашы күтүлүүдө. Сиздин мегабайтыңыз жок калды. Сизге ишенимдүү төлөм 10 сом карызга берди деген смстер. 7 жыл ичкен жокмун. 7 жыл чеккен да жокмун. Жада калса 7 жыл кыздар менен да сүйлөшкөнүм жок. Ушунча чыдап жүрүп, 1-класска барганда бузулдум да. Кыргызстан дүйнөдөгү эң бай өлкө десек болот. Анткени 27 жылдан бери байлыгын тонуп, эч ким түгөтө элек. Тоногула. Май берген. Бүгүн сени кучактап өпкүм келди. Бүгүн сени башалап оğlum gitti. Азыркы учурда кыздар мындай башын жарымын көрсөтүп түшсө, балдар унутушат да, таштай ынчылык. Мындан өткөн катуу таш жок да. Жөн эле мындай эле түшүп атат, там тирилип. Мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчуу бар дейт. Эмнеге жакшы көргөн буюмубузду колдонуп жүргөндө эмес, жоготуп ийип, кайра тапканда өтө чындап сүйүнөбүз. Эмнеге? Колдо бар алтындын баркы жок. Жигиттерге, ой кыз таптыңбы десе, нормальный кыз жок болот дейт. А кыздардан сурасаң, нормальный жигит жок болот дейт. Ошондо эмне, бүт эле ненормальныйлар жашайбыз. Биздин учурубузда эстердин убагында пакта терип жүргөнүбүздө, адамдарды көргөндө күлүп учурашып, күлүп мамиле кылчу элек. Азыр болсо тескерисинче мында жеп ичүүдө адамдарды карап, а телефонду көргөндө ким эле күлүп, деп. Мен жалгыз эмесмин, эркинмин. Ким менсиз калган болсо, ошол жалгыз. Максаты жок киши, канаты жок куштай дейт. Бир гана кыргыздарда той 6-га белгиленет, 7-ге конуктар келет, 8-де башталат. Турамындыки? Жаш кезибизде ата-энелер тишиңерди жуулап, курт түшөт десе жууч элек. Азыр айттырбай эле башка максатта жууп калдыңарбы? Эгер ата-бабаларыбызда 1-класска келгенде бир сүрөт, андан кийин 11-де бүтүп атканда бир сүрөт, улгайган кезинде бир сүрөт болгон да. Азыркыларды жөнүндө айтпай эле коеюн. Азайке, бир суроо берейинби? Эмнеге адамдарга суроо менен кайрылсаңыз, кайра суроо менен жооп берет? Айтамын гана эй, атадан гана калган мурасты. Лулату, карасам сени сүрөтүң жылмайып мага күлөсүң. Жаш кезибизде калп ыйлап, чындап күлчүбүз. Азыр чындап ыйлап, калп күлүп калдык. Инстаграмга сурет жүктөсөң, баары сулуу. А паспорттогу хуйник. Кайдан чыгат? Ушу экен денди ушу. Ушу лифит кенде, лифит. Ушинтип жүрөбүз энди. Оозуңарды ачып алып, уйкуңар келип отурасың. Ичкиликсиз эс алууну, телефонсуз сүйлөшүүнү, эч кандай шарты жок сүйүүнү, селфисиз жылмаюуну үйрөнөлү. Урматтуу кыргызстандыктар, шашылыш билдирүү: кече күнү 25-майда 11 жыл байлоодо тургандар бошонуп кетиштир. Көчөдөн этият болуңуздар. Мамиле чымчык сыяктуу. Катуу кармасаң өлүп калат, бош кармасаң учуп кетет. Сүйүү келем десе, унчукпай акырын келет да, унчукпай акырын кетет. Эгер кетем десе. Кээ бир адамдардын жакшылык кылгандыгына эмес, жамандык кылбаганына сүйүнүш керек. Убагында Рысбек Акматбаев деген байкебиз, ой көлдүн тегерегин сатпагыла, акча төлөп кирип калабыз деп айткан жери бар экен. Азыр мына өзүбүздүн жерде өз акча төлөп, иштебеген аккумулятор, телевизор, холодильник, радио, сүт барын, алюмин, темир, жез, таш, тезек алабыз. Мына биздин хозяин, шеф, чоң холодильниктерди пиширип атат. Мынаке, үтүк-мүтүк, майда-чүйдө. Сени менен убактысы бармаганда гана сүйлөшүп, убакыт бөлгөн адам менен сен үчүн атайын убакыт бөлүп сүйлөшкөн адамдын айырмасы асман менен жердей. Таш ыргытканга аш ыргыткын дегендер азайып, заманың бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо
түлкі бол дегендер көбөйдү. Айрыкча түлкүлөр. Коррупционерлердин курсагын жара сүзгөндү билген Уланбек Эгизбаев акебиз кантип эле сууда сүзгөндү билбей калсын. Чындыкты жер астына көмсөң да ал бары бир күн өнүп чыгат. Кош бол ага. Мыйзамсыз ишине айып пул төлөйсүң, мыйзамдуу ишине салык пул төлөйсүң, кыскасы бары бир акча төлөйсүң. Ушундай заманда жашап жатабыз. Кыздар 348 помаданын түрүн, 176 чача салонунун түрүн, 127 туфли көйнөктөрдүн түрүн бир көргөндө байкайт дагы, жакшы жигит, жаман жигит экенин такыр айырмалай албайт. Келдиңби? Түшүндүрөбүз да. Сеники болбогон бирөөнү кызганган ушундай жаман, аны уруша албайсың. Сурак да кыла албайсың. Жөн гана тилиңди тишиңе кычып отуруп бересиң. Балдардын 89% күнүнө энең деген сөздү бир жолу айтат экен. Мага депутат болбойсузбу, депутат болуп иштебейсизби деген суроолор көп келет да. Эмне мени ушунчалыкка теңеп атасыңар? Мен силерге эмне кылдым анчалык? Болбойм мен депутат. Телефонун бурай берип, ар кимден сурай берип, үзүлгөн үмүттөрүм учугун улай берип, чарчадым мен. Шакка конуп турган чымчык шак сынып кулап кетиштен коркпойт. Анткени ал канатына, өзүнө ишенет. Сиз да өзүңүзгө ишениңиз. Силерден мен башкача болгонум үчүн мага күлөсүңөр. Баарыңар окшош болгонуңар үчүн мен силерге күлөм. Мен сени күнүнө бир эле жолу эстейм. Бирок бир эстегенде 24 саатка созуп жатпайбы? Эгерде сизге кимдир бирөөнүн сөзү катуу тийген болсо, анда ал адамды сиз жакшы көрөсүз. Уйкунун жоктугунан эмес, эрте менен эрте тургузган максаттын жоктугу өкүндүрөт. Эгерде сиз кимдир бирөөгө жакшылык жасап, анын кайтарымын күтүп жаткан болсоңуз, анда сиз жакшылык жасап эмес, бизнес кылып жаткан болосуз. Мурда кудундардын айтканына күлүп, саясатчыларды укчу элек. Азыр тескерисинче, саясатчыларга күлүп, кудундарды угуп калдык. Эгерде бийлик терс жол менен бараткан болсо, а сен оң жолдо баратканың өмүрүң үчүн өтө кооптуу заман болуп калды. Чындыгында кээ бир адамдар өзгөрбөйт. Алар кандай болсо ошол бойдон кала берет. Болгону сиз ал адамды жакшыраак же болбосо жакындан тааный баштайсыз. Ар убакта жылмайып жүр. Ар убакта жылуу сүйлө. Анткени адамдар сени акыркы көргөндөгү жылмайып жүргөнүңдү жана жылуу сөзүңдү эстеп калат. Аны сен келесоо дедиң. Кимдин акылдуулугуна салыштырып айтып жатасың? Өзүңдүнбү? Же менимби? Же акылдуулуктун өлчөм чени барбы? Башка адамдардын көзүнчө сага айтылган акыл эмес, акарат. Акылы бар адам акылын эч ким жок жерде айтат. Жөн эле, өзүнчө эле, жөн эле. Ассалому алейкум, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Мен сиздерге бир анекдот айтайынбы? Бишкекке 140 жыл деп белгилеп майрамдап атабыз. Эмне 140 жылдан бери оңдолбогон жолдорубуз үчүн ушундай майрамдап жатабызбы? Миллиардер смешный. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так в принципе уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Өмүр өтсө мейли деп тоодон мен кулаганда сүйгөнүмдү эстедим. Даракка чыкты бир мышык, жамгыр жаады көл шал болуп. Бүгүн дагы погода жакшына. Жигиттер, мен намазымды окуп алайын. Ханым, бул көйнөктү кайдан алдыңар? Бул көйнөктү азыркы замандын талабына жооп берген, шариатка да жооп берген сажда кийиши дүкөнүнөн алдым. Түгілі жігіттер. Ханым, рұқсат берсек бізге барып келеді. Балық улаған келгеніміз балықтардың бары адекке шығып кетті. Енеми қайда кетіп, қайда барам?
yıldız bolup töküldük biz.